Кабинетка кирип тарткан атыңыз жок. Макул, мыйзам көрсөтүп бергиле деп атабыз. Сиз ошол Биз эмне кылдык силерге? Эмне кылдык? Акча алдык. Кимден алдык? Кана айтып каласыз мени. Карапайым эл 8.000 сом таппай, Кесировага кесүү жолу менен төрөтүүгө акча таппай, монтип сарсанаа болуп отурган жагдай экен да. Мен эжем төрөп чыкты. Булар вообще акча жейт. Акчага алып, акча бербесе карабайт экен да. Чоң балам төрөгөндө карабай коюшуп, акча берип анан неме кылганбыз, караткан. Одан кийин 4-төн тең жерде акча берип караткан. Акча алуу деген эме боюнча эми бул такталбаган маалымат болуп атат. Ал биринчи тактап билип, чындыгында акча алганбы, акча алган эмеспи, аны тактап туруп чыгыш керек болот. Колойсуз кечиресиз. Келиңиз абла сизге суроо. Санитардык нормалар бар. Аларды да сакташыбыз керек. Буйруктун негизинде ошол администрациянын уруксаты менен гана кириш керек деген буйрук бар. Биринчиден уруксат сурап, эмеден кириш керек болчу үчүн. Биз ал жерде коридор, ал жалпы пайдалануучу жер коридор. Анан биз палатадан сурап атам бар, урматтуу жабырлануучулар, апалар, эжелер, карындаштарым, бизге киргенге уруксат бересиңерби деп эшик тартылап сурап атат. Уруксат, биз кийинип алдык. Мейлиңиз тарта бериңиз келип дегенде анан биз кирип тартып атабыз. Бул жерде мыйзам буза турган эч бир жагдай жок эле да. ашык машинадан чыгып, Сигарет. тол жалда калган. Анан сырткары ичинен кулабында чиптери көчүп түшкөн. Бул жагынан иш жагынан да. Эшиктин иш жагындагы игичинде жуулуп түшкөн. Бул жерде темирден иш бар болчу. Бул жерде элемишчү. Ооруканасынын төрөт стационарына келдик. Областар аралап. Мен стандартарга, мекендештерге абдан ыраазымын. Биз мыйзамсыз, биз адилетсиз, ошол чыныгы кылмыш кылган адамдарды көрсөттүк элек, тилекке каршы бизге ал чабуул жасалып калды. Бирок муну биз далилдеп, аягына чейин ким күнөөлүү экендигин, ошол жерде кимдин укугун ким бузгандыгын биз далилдемейинче койбойбуз. Ошол 7-июль күнү ошол Улукбек Карыпбек уулу арыз жазган. Ал арызында ошол облустук төрөтканага Баткен областынын жана Кызылкыя шаарынын тургундарынын арызы боюнча келип, кайрылуусу боюнча келип, ошол жердеги иликте ошол жерден интервью алам деп ошол ооруканага кирейин десе, ооруканага киргизбей койгондугун ошол жердин жетекчиси киргизбей, ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жараткандыгы боюнча кайрылган. Бул боюнча ошол жердеги дарыгерлер, киргизбей койгон дарыгерлер суракка алынды. Ар бир мекеменин өзүнүн тартиби болот. Ошол тартипке бардыгы баш ийиш керек. Анан сырттан келген мындай псевдоблогер болобу же сырттан келген жаран жөн эле төрөт стационарына же болбосо башка медициналык мекемелерге кирип, анан өзүнүн каалаган жумуштарын жасап, ушинтип каалаган эмелерин жасап кеткенге мүмкүн эмес. Провокация кылып, сиздин уюштурган акцияңыз болуп атат. Сиз атайын уюштурдуңуз. Ал жерде өзүңүз сурадыңыз. Эгерде арызы боло турган болсо, бизге айтып келмеңиз.